Бак Дөөлөт фондунун ишкери Болот Акматов айтып бермекчи. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кутман таңыңыз менен. Рахмат сизге дагы. Таңкы маанайыңыз кандай? Жакшы. Бүгүн жаздын маанайы болуп, жан жаап, жакшы болуп атат да азыр. Сизди биздин студияда көрүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Анан Болот мырза, айтсаңыз дароо эле биз темабыздан баштайлы. Сөздүн күчү, шулар жөнүндө тагыраак айтып берсеңиз. Бул сөздүн күчү болгондо эми сөз бул биз адам өзүнүн оюн, кыялын, жан дүйнө абалын же болбосо эле бирөө менен болгон өзүнүн оюн сөз аркылуу билдирет эмеспи? Сөздө абдан чоң күч бар. Тилекке каршы азыркы маалда ошол көбүн эсе ушул сөздүн маанисине же болбосо тереңине баа бербей келатат да. Биз эми Бак Дөөлөт коомдук фонду көбүнчө мурас калган, илгертен калган ата бабалардын салтын, үрп адатын жаш муунга үйрөткөнгө аракет кылып жүрөбүз да. Анан ошол жаатта иликтеп көрсөк, илгерки ата бабаларыбыз кандай сүйлөгөн, кандай өзлөрүн алып жүргөн, таалим тарбияны кандай берген. Анан азыркы маал менен салыштырып көрсөк, кыйла биз азыркы заманда артта калып атабыз деп айтсак болот да. Анткени илгерки маалда аталар, илгерки болбосо дагы биздин аталарыбыз, чоң атабыз болбосо дагы аталарыбыз кандай сөзгө маани беришкен. Айткан сөзүнө бекем турганга аракет кылган. Өзүнөн мындай ошол сөз туура эместик же туура эместик эмес, бир өзүнө баар таппаса дагы ошол сөзүнө турганга аракет кылышкан. Ал эми азыркы маалда карап көрсөңөр кандай болуп атат? Өзүнүн мындай айтканда жеке өзүнүн бир мүмкүнчүлүгүнө жетпей калса, же болбосо кандай бир өзүнө бир баар алып келбесе, ал сөздөн тез эле баш тартып коет. Муну кантип айтып коет? Тамашалап койгом деп коюшу мүмкүн да. Ошону менен сөз бүттү. Сөзгө жыгылмай деген жок болуп атат да. Илгерки маалда биздин аталарыбыз, башка бирөөнү айтпай элебиз биз, башка адамдарды, башка мамлекеттердеги адамдарды айтпай эле, өзүбүздүн эле аталарыбыз сөзгө бекем туруп, айтылган сөзүн ар дайым аткарганга аракет кылышкан. Мындай мисалдар өтө көп. Анан сөздүн күчү дегенде биз ошолго азыркы маалда маани бербей атабыз деп атпайбызбы? Буну кантип билсек болот? Сөздүн күчү сөздүн күчү болот, ойдун күчү болот эмеспи? Бүгүнкү тема сөздүн күчү болгондон кийин айтылган сөз жашооңо сөзсүз түрдө ошол келет. Бул кандай айтылса болот? Мисалы, илгерки маалда абдан сезим менен айтылганда ошол жашоого келип калышы мүмкүн да сөзлөрчү. Мен мисалы эң жөнөкөйүн айтканда, балдарын урушканда, азыркы маалда урушканда жаман сөздөр менен айтканда, мисалы, сен жинди болдуң, сен жиндисиң, акмаксың деп жаш муунду же болбосо өзүнүн эле балдарын урушканда, ошол сезим менен айтылганда жашоого келип калышы мүмкүн. Андан бир жакшы бала чыкпай калышы мүмкүн. Илгерки маалда сөзсүз түрдө балдары мындай тентектик кылганда жини келет, сезимге алдырат. Бирок ошол эле маалда аркасын ойлоп, балдарын залакасы тийип калбаш үчүн, сөзүнүн залакасы тийип калбаш үчүн, ай бай болгур деп уюшуп койчу экен да. Бул сезим менен урушканга да барабар, бирок ошол эле убакта бата бергенге барабар болуп атпайбы? Сезим менен айтылган күчтүн мындай мисалдап айтсак, тарыхта Санжыра боюнча айтканда Санжылкулу Сарыбай деген адам өтүптүр, абдан бай киши экен. Абдан бай киши болуп, ушу көл өрөөнүндө. Анан ал деген жаштыкка салып, бир маалда бир бозулган кезинде мындай көпкө маалы болуптур да, бардар кезинде. Анан жолдон кетип баратып, бир думаналарга кезигип, силер ушинтип эле сел саяк болуп жүрөсүңөр ары бери деп, эми өзүн бийик коюп, деңгээлин бийик коюп, башкаларды төмөн сезип, ошолорго тийишкен экен жолдон. Анан алар эми силер эмне кылып жүрөсүңөр десе, биз ушундай ак
таратып, элге касиетти таанытып жүрөбүз десе, тапкан бир баарыңар жок, чогулткан бир дүнүйөңөр жок деп ар кайсы сөздү айтып тийишип алат экен. Бул эми Санжырада айтылып келатат. Анан алар эми касиеттүү кишилер болсо керек, сөзү эки болбосо керек алардын дагы. Анан алар сөзү тийип калат экен. Жини менен алар каргап коюшат экен да, мындай айткандачы. Сарыбай атаны каргаганда дагы ошол маалда Сарыбай ата 22 жашта экен, 26-га чыкпай кал деп каргап коет экен. Ошол күндөн баштап Сарыбайдын уйкусу бузулуп, мындай иши жылбай, кыйчалыштыктар боло баштайт экен да жашоосунда. Анан анын атасы менен эл кеңешип, ушундай сөздү тийип калыптыр. Муну эми жандырса эле абдан чоң касиеттүү кишилер жандырышы мүмкүн мындайды деп Мойтакеге жиберет экен. Мойтакеге барып ошонун батасын ал деп. Анан ал белек бектишегин алып, жылкысын жетелеп алып, Мойтакеге барып, ушундай сизден бата алайын деп келдим элем, өмүр сурайын деп келдим элем деп суранса макул эми деп тиленет экен да. Түнү бою тиленип, сөздүн кыскасы, мен сага тилендим түнү бою, 96 жашка чейин жаш сурап бердим дейт экен да. Анан эми жаштыгын алдырыппы же болбосо бир кандайдыр күнөөм санаппы, ал дагы бышыктайын дегенби, Сартакеге барат экен. Дагы эле ошол бата алганы, анан өмүр сураганы барат экен. Сартаке эми ал да кыргакы киши да. Сен абдан касиеттүү кишиге барып туруп батасын алыптырсың. Анын сөзү эки болбойт. Мен андан ары сурай албайм. 96 жаш сураптыр, бериптир сага. Ошондон ары мен сурай албайм деп койгон экен да. Бул менен бул мисал менен эмнени айткым келип атат? Бул мисал менен айтылган сөз, атылган ок дегенге сөз бар эмеспи? Ошого бир эми 96 жаш деп ошого кудурети жеттүбү же дарымети жеттүбү дейбизби? Ошол 96 жаш деп айтылып калгандан кийин Сартаке андан кем эмес касиети менен, бирок бир айтылган сөзгө ошо баш ийип калышат экен дегенди айткым келип атат да. Анан ошого жараша эле азыркы маалда биз эми тиги өткөн ата-бабаларыбыз ушундай кыйын экен, биз эмнеге андай боло албайбыз деген ойго келебиз да. Анан ошол мисалы биздин ата-бабаларыбыз балдарын тарбиялаганда, башка элдер балдарын тарбиялаганда кандай тарбиялап атышат деп иликтеп салып көрсөк, өзүңөр деле иликтеп көрсө, мындай жумурай жүрчү. Еврейлер кыйын дейбиз. Еврейлер эмнеси менен кыйын десе, балдарына укмуш тарбия беришет экен. Тарбия бергенде жаш кезинен эле сен кыйынсың, бул дүйнөдө сен абдан акылдуусуң деген сөздөрдү айтып атпайбы? Ошону менен ал бала өзүнүн акылына да салып, жан дүйнөсүнө да салып, маашырланып, анан ошого көздөй алдыга карай кадам таштай баштайт экен. Мен акылдуумун, мен күчтүүмүн, мен кубаттуумун деген ой менен ал жашоосунда сөзсүз бир ийгилик жарата алат. Чынбы? Ооба. Ал эми биздин балдар болсо, эмнеге биз өзүбүздүн балдарды ошондой тарбия бере албайбыз? Биздин балдар кыргыздын балдарын айткым келет да. Эмнеге башка улуттун балдарынан кемби? Биз деле ошол сыяктуу урушсак дагы бай болгур деп урушуп, же болбосо бир жакшы сөздөрдү айтып, сен кыйынсың, сен күчтүүсүң, сен кубаттуусуң деп улам айтып атып, алардын орусча айтканда самосознаниясын көтөрүп, жан дүйнөсүн бийиктетип атып, бир жакшы баланы тарбиялап алганга мүмкүнчүлүк бар экен да. Ошону биз ар дайым колдоно жүрүшүбүз керек экен. Ал эми бул эми балага жараша айттым го, мындай айтканда эми көп эле элдер өзүлөрү билишпей эмелерди айтат да. Туура эмес сөздүн
жыйынтыгында өзлөрүнө жашоосуна тоскоолдуктарды алып келишет. Бул кандай дегенде, мен байкуш ушул жашоодо эмнени жарата алмак элем. Аны тияктагы же болбосо чоңдор жаратат, же болбосо колунда барлар жаратат, же акчасы көптөр жаратат деген ой менен өзүнө өзү тоскоолдук жарата берет экен. Сөздүн баары күчү бар деп атпайбызбы? Мен байкуш дегенде эле ал байкушка айланып калат экен. Сөздүн күчү менен эле. Ал эми мен күчтүүмүн, кубаттуумун десе, мен бүгүн момундай максат коюп, ошол максатка сөзсүз түрдө жетем десе, ошого жараша жол ачылат экен да. Анан эле андан тышкары мисалдарды айтсак, мындай кээ бир энелер айтып калат экен да. Же аталар да айтып калышы мүмкүн. Балдарымдын баары начар чыкты деп. Ошол бир сөздүн аркасынан эле, мисалы 5 баласы болсо, арасындагы жакшы баласы дагы начар болуп калышы мүмкүн экен да. Толук кандуу мүмкүнчүлүк бар да, агач. Анткени ал сөзүнөн жаңылып атат. Менин балдарымдын баары дегенден кийин арасында жакшы баласы дагы жаман чыгып калышы мүмкүн экен. Ошол сыяктуу эле баарыбыз адам канчалык өзүнүн сөзүн, оюн туура так айта баштагандан кийин ал жашоосунда бир ийгиликтерге сөзсүз түрдө жетет экен да. Демек биз буну менен сөздүн күчү канчалык деңгээлде таасир этет экенин биздин жашообузга билсек болот экен да. Ооба, сөзсүз. Рахмат, биздин студиябызга келип өзүңүздүн жашоо сабактары менен бөлүшүп кеткениңиз үчүн терең ырчык билдиребиз. Биздин студияда бүгүн конокто Болот Акматов мейманда болду, Бактыөлөт фондунун ишкери.